Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 9-сентябрда кыргыз профессору, акын, кыргыз жазмасынын негиз салуучусу, чыгаан мамлекеттик ишмер Касым Тыныстановдун туулуп өскөн Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылында орнотулган эстелигине гүл койду. Быйыл Кыргызстандын белгилүү чыгаан инсандары Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгынын урматына маарекелик иш-чаралар республикалык деңгээлде өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылынын тургундары, алардын арасында Касым Тыныстановдун туугандары жана чөйрөсү менен баарлашты. Çevresi kendi çevresi. Atayım. Ya. Ha? Tamam. Tamam böyle tekrar böyle. Niye? Айылдын аксакалдары жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатка колдоосун билдирип, өлкө башчысына мамлекеттик программаларды жана реформаларды ишке ашырууда ийгилик каалашты. Элибизде биримдик болсун, ынтымак болсун, тынччылык болсун. Рахмат. Сизге күч кубат берсин, ишиңизге ийгилик, адилеттүүлүк каалайбыз. Кудай өмүр берсин, денсаулык берсин. Колдойбуз, сизди колдойбуз баарыбыз. Баарыбыз колдойбуз. Kolдайбыз. İşinizге ийгилик. Колдоп сиздердин үмүттөнүп турабыз. Жаман көздөн, жаман сөздөн жаратканым өзү сактасын. Көрүп атабыз, жакшы иштер болуп атат. Ичине жылыштар болуп атат деп сүйүнүп атабыз. Эми үмүтүбүз чоң, буйруса Кыргызстаныбыз сиздин жетекчилигиңиз менен оңолот деген чоң ишеничтебиз. Эл үчүн кызмат кылып атасың, эл аны түшүнүп атат, түшүнбөгөндөр дагы бар. Эми аны 5 кол тең эмес экен, айланайын, оюң ишке ашсын. Саламатсызбы? Элди сыйлап, Касым атага келгениңизге чоң таазим кылабыз. Ушул адамдын сээп кеткен үрөнүмүн эми көктөп атат. Силер, могу балдардын келечеги. Анан ушу сизге бир жакшы каалоомду жаздым эле, баягы кырчылдашып аткан кезде. Шуну окуп берип коеюн. Окуңуз. Ат эне духу колдосун, астыңда душман болбосун. Көлүмдүн жети акеси көз болуп, арбак колдосун. Жараткан өзү жылоолоп, башыңа бакыт орносун. Сыноону көрдүң садырым, азаптын тарттың жабырын. Ер жигит чыдай тазапка элиңден болуп ажырым. Болоттой курчуп майышпай, душмандын алдың сабырын. Кадырлап журтуң шайлады, калкыңа өткөн кадырың. Көгөрүп артка кайтпастан көзүңдө күйгөн жалының. Ооматың келди чыгарба, 15-и толду айыңдын. Рахмат.